içine koyulmayacak mı? Өзүмө башынан өткөн нерсени айтып коеюнчу. Şimdi men de 60 milyon ошого качан мындай мындай нерсени ойлогон эмесмин вообще. Үйгө бардым. Жерде баламда 83 келиатып машинасы ушундай авария. Жакшы эч мындай травма көп. Azıcık oraya da götürdü. Зачем? Я. Жардам эмне ушундай деген ушуга чейин мен деген мындай нерсе башка келмейинче бирок бүтүн нерсе любой адам буда тем более жакшы азыр тарап кетип калды ушул жерде ake мен жардам берем бирок ал убакта андай жок эле болду. Так калган эми жакшы чогуу керек беш баары жакшы болду. Ошон үчүн мындай тем более мындай обязательно иш керек экен. Да бир өткөн кичине көп болду. Кече күнү ошо өзүбүздүн башкөрүн жанагы Дуана Талант деген бала Талант деп 78. Жалилов. Эмес. Залкар. Көзү Залкар. Неме 86 Жалилов деген бар го. Короче ошол бала бизге лично кайрылып калды. Эми өзү ошо сабакада биз менен чок анан келип отуруп, жанымда отуруп сүйлөшүп калдык, айтып калды. Максат деп, ногу дейт. Мен дейт бир тайкем бар эле. Анан кичине баягы ичишкен да. Ичип ошол бала өтүп кетти. Но Москвада көмүп коюшту. Жанында документи жок, телефон номери жок, эч кандайчы. Эме документ жок, көмүп коюшту да. Былтыр көмгөн экен. Эми ошонун сөөгүн бербей атты. Азырчы. Ошонун сөөгүн качан берет экен? Июлда берет экен. 2020-жылы июлда берет экен да. Ошондо разрешение кылып, тигиге чуркап, буга чуркап да. Эми ойлоп коюп. Ушу баарыбыздын башыбызда бар нерсе да бул кырсыкчы. Например, так этип бир несчастный случай болуп кетсе. Эми көпчүлүк элде туурабы? Танып билсе, баарыбыздын катарыбыздан чыкпай, мисалы үчүн бөлөк болбой, үнтүп кетсе, жаныбызда жүрсө, ушул бала ушундай же ушул бала окуй ооруп калып, сыркап калып деген баарыбыз барып жардам берип коебуз. Жок дегенде бир көңүлүн сурап коюш, адамдын ооруганында жөн эле салам берип коюш, бул башка нерсе да. Жөн эле көңүл деген нерсе акчада эмес экен, туурабы? Барып көңүлүн да сурап койгон нерсе бул. Ошол баланы 20 ошо июлда берет экен, эмки жылычы. Эми кантип алат экен? То Кыргызстандан ателеси келет. Биз 15-тен акча ошол кылып берген, все равно жетишпейт. Андан кийин нар жакта да бир 200 метрдей басып барган ыргытышма. Аны Ташкенттен көп көрбөйт азабы неме сетпеген, мен алдында басып баратып жолдон бир колум пачка тоголганча ошо мороженое сыртын чогултуп барып, андан кийин салып жерден чогултуп берет. Дагы кылышыбыз керек болот да, бул аз экен. И ифтарлык болуп бергенбиз Ташкентке. Нар өтүп кеткен жылы, жылы озашты кылып бергенбиз. Бул озашты кылганбыз, быйла буюрса ошон кылган аракет кылабыз. Бул кандай ниетте кылганбыз? В основном ошо озашты ифтарлыкта үйлөрүндө кылат, мечитте кылат, ресторандарда кылат, бирок в основном аталарыбыз, акелерибиз, үкөлөрүбүз барат да, мечитке, аял кишилер барат. Биздин ногуда бул ниетибизде мындай болгондо, именно ошо апаларыбызды, энелерибизди, карындаштар, эжелерибизди чакырайлы, анткени буларды озаштыга эч ким чакырбайт да, только үйүндө эле отурушат. Ошоларды бир чакырып, бир жакшы бир себеп көрсөтүп, ушундай именно каргы, ошо абаларыбызды, энелерибизди келип көрсөтөлү чакырдыкбыз да. И бардыгыдай кезинде, ошо келгени келди, эми буюрса дагы келет да. Ошого 75 000 сомдук акча кеткен. 75 000 рубль ташыңызчы. Биз эки читке пылесос алып бергенбиз, чоң пылесос. Жакында эле алып бергенбиз. И
Алдан кийин детский площадканы куруп бердик парккачы. Общий 602.372 сом акча сакталды. Бул еще ал жер общий квадраты 1200 квадрат эзиптеген болсо почти 1 гектар да. И бүт алган материалдардын бардыгы полный келген баада биз ошо Ташкентте өзүбүздүн жерлештерибиз келген баада бизге заказ кылып берип атты да полный. И келип жардамдашкан устазы өзүбүздүн жерлештерибиз досторубуз акелерибиз бүттү барды келип бекер ошо себептен ушунча акча болду. Буну көрбөгөз а бар а. Көрөсүз ошо башкача болду кандай мындай билбейм. Бишкекте деле башка жерде жок да мына. И алдан кийин могу майыптарга мүмкүнчүлүгү чектелген жерлештерибизге ошо эми ишкана ачылган да. Ошого Ташкент сада биримдигинин атынан 20 000 рубльга биз инструменттерин алып келебиз. Булар кожадан сумка, ремень, ушундайлар жасашат да, кошелектер жасашат. Ошого Ташкент сада биримдигинин атынан 20 000 рубльга биз именно ушул жактан инструмент алып салганбыз да, ал жакта жок экен. Вот ошого общий 904.899 сомдук сакталган акча. Бул эми ар бир 100 сом, 200 сом кошкон айында ошол нерселер болот. Бул көрсөтүү канчадан бул ошол майыптар мүмкүнчүлүгү чектелген эмес, жазып атат эми, жазып өзүнүн кызмат болушуп, тиричилигин өткөрүп атат. Булар канчалык өткөрүп ошончолук канчалык